Баарыңыздарга салам. Бул Red Podcast Кызыл Кыянын үнү. Адамдардын жашоосундагы бактылуулуктар бул ар түрдүү болот. Кээ бирөөлөр байлыктан бактылуулук деп эсептейт. Кээ бирөөлөр мансапты, кээ бирөөлөр ден соолукту, үй бүлөнү бактылуулук деп эсептейт. Булар бардыгы адамдардын аң сезимине жараша болот. Аң сезим кандай болсо, байлыкты ошондой көрөт. Ийгиликке жетүү, бактылуулукка жетүү бул дүйнөдө көптөгөн тастыкталган, достоверный адамдардан калган бир эле формула бар. Бул биринчи максат коюп, цель коюп, анан кийин дисциплина менен тынбай иштесе, ал адам сөзсүз ийгиликке жетет. Ушундай бир өрнөктөрдүн бирөөсү азыркы күнүбүздө мына шаарыбыздагы, биздин Кызыл Кыябыздагы яркий пример десек болот, актуальный пример. Бул биздин Кызыл Кыябыздын сыймыгы, Кыргызстаныбыздын сыймыгы, ушул бактылуулукка, ийгиликке жеткен бир инсан бүгүн бизде конокто болуп турат. Бүгүнкү биздин коногубуз Шакир Аллан мырза. Assalamu alaikum, кош келдиңиздер. Жана шүгүр Шакирди медиа тармагында ушинтип ушундай жерге жеткизген бул Шакирдин шериги, Шакирдин досу, Шакирдин мындай экинчи поддержкасы десе болот. Бул Ибрагим мырза. Assalamu alaikum, кош келдиңиз. Азыр биринчи сөздү баштаарда кичинекей Шакирдин жашоосунан баштасак да. Бул башында Шакир чындап эле бешикте жүз төрөлгөнбү же кандай болгон, анан кичинеңизде кандай эле, качан уже мындай вес алып баштадыңыз, анан мектептеги досторуңуз бар беле, чөйрөңүз бар беле, кичинеңизден бир сөз кылып кетсеңиз, жаштыгыңыздан. Эми ошо видеодогу сөз болсо, мен бешикте жүзмүн дегенмин, бирок өзү мен 2 эле 300 төрөлгөнмүн, өзү негизи. Кичинекей малда кандай оору эсте жок точносы, ошондой оору менен ооруп өлөт деген врачтар. Өлөт деп, анан бир жолу ушу гормон берсек, может жашайт деп, анан ошо гормон алып, бирок жок, өлбөгөнмүн. Алхамдулилла, азыркы учурда жашап атам. Мектепте өзү кичинекей бала болгонмун, арык эле бала болгонмун. Ошо 6-класстан семиришти баштаганмын да. 6-класстан эмнеге ондой болгон десе, дисциплина жок эде. Үйдө үй бүлөм, ата-энем көбүнчө Россияда жүрөт эде жаштыгымда. Мен өзүм только сырттан эле тамак жеп, башка кылып, эми өзүм жашаганмын да, көп. 28-ге кирген болсом, 15 жыл почти өзүм жашаганмын. Үй бүлөм Россияда. Жөнөкөй айлада туулуп, чоңойгонмун. 8-мектепте окуганмын. Досторум болгон. Азыр эле бар, алхамдулилла. Ошондо азыр бул весь набор бул оорудан же башкадан болгон жок да, бул неправильный питаниядан же мындай туура эмес, только тамак аштан болду же эмнеден болду? Ошондой, мен ошондой деп эсептейм өзүм негизи. Эмнеге дегенде, эми көпчүлүк айтат да, көп мен мага окшогон чоңдор. Менде психологиядан проблемам бар, же болсо мындай болуп калды, же ооруум бар деп. Бирок бар жоктун неси нафста. Нафста азмаз. Мен только ошо сырттан тамак жегенмин, асламай. Ошол эле, мисалы үчүн жаш кезиңизде сиздин чөйрөңүз бар эле да, постоянно чогуу ойногон досторуңуз бар эле, башкалар бар эле. Ошолордун арасында уже сиз вес набирать этип баштагандан кийин баягы балдардан кандай реакция көрдүңүз? Мисалы үчүн сиздин шылдың кылып үстүңүздөн күлүп, ушинтип эме кылгандар болдубу? Баягы досторуңуздун арасында кеңири эле жүрдүңүзбү же мындай көбүнчө насмешка болобу деп, эмне болот эле? Эми ал жакка келсем, мен өзү негизи жаштыктан кандай десе, духоваган болгон. Балдар көбүм эле мага мындай илешпейт эде, мындай весиң чоң же сен чанатсың, башкасын деген сөздөр жок эде. Эми олордун кийгенин көрүп же башканы көрүп, адам баары башкача болот. Ошол жактан кыйналгам, бирок олор мени ажыратып коюп же башка болуп ондой болгон эмес бирок. Жашоодо ушул күнгө чейин мындай бирөө бетиңизге айтып же мындай жүрөккө жакын тийип катуу айткан бир сөз болду беле, мындай эсиңизде калган, жүрөгүңүз ооруган? Кимдигин айтпайм. Бирок билем мен ошо адамды өзүн. Кетип атканымда ошо проектке кетип атканда айткан да. Бетиме айткан эмес, бирок бетиме айтса билет эмне дейишим, кандай сөз угушуну. Бирок айткан да, 2 айда качып келет, короче. Эптелбейт о жерде. О жерде жүрөт мындай эле, о жерде эптелбейт деп. Бирок ошолордун сөзү мотивация болду.
Биз кетип атабыз бирок ошо жолдобуз эле. Токтогонубуз жок. Эң жакшы. Кээде ушундай мындай хейтер азыр сиздерден мисалы үчүн кээде комментарийлерди өзүңүздөр тез окуп турсаңыздар керек. Хейтерлер барбы? Мындай жаман жазгандар болобу? Анан олорго сиздер мындай уже баягы уровеньден өтүп кеттиңиздерби? Буларга көңүл бурбай калган уровеньден. Олар наоборот мотивация берип, же болбосо олар настроениеңиздарды түшүрбөй мындай эме кылып калдыбы? Эми братан туруусун айтсам, мен комментарий окусам иногда окуйм да, бирок аудитория боюнча мына ушу досум карайт. Мен вообще көңүл бурбайм, братан. Меге дегенде ким эмне десе, кандай десе, эртең барабыз го. Бара турган жерибиз анык да. Мен ошондой деп эсептейм. Бирөө мисал мен ата-энем көп айтканда, сен либо адам ишене бересиң, либо адамга мындай кыла бересиң. Мен ишене берем, азыркыга чейин бу нерсе кабайт. Бирок эртең өлөбүз, братан. Калбайм да мен бу дүйнөдө, кабайм вообще. Бардыгыбызам өлөбүз да. Ошо жака барганда чакырып берет, келсең майда мындай иш болгон эде деп. Мен ошого ондой нерселерге вообще көңүл бурбайм, комментарийга. Бирок хейт жагынан хейт баз бизде. Шакирде хейт слишком аз. Только поддержка бизде. Ошондой бирок. Мен хейт майерде кандай оям хейт. Мына кече жакында келдик, мына Султан ресторанында азымыз коноктор келип, ошолор менен отуруп калдык. Стол накрывать кылынган столдо. Бир видео тартып коюп, ошондо азымыз хейт кетти. Эми оям кандай хейт кетти? Кой Шакир, ушунча аракет кылдың, сени кыргыз эли колдоп турат. Ондой кылып өзүң таштай берип, буяка келип пас деп. Onu hem düşüngöndөрү жазышта да бул жөн эле ролик болду, короче. Ошондой. Азыр мисалы үчүн ушул күнгө чейин мына келдиңиз баягы вес мененчи, ошол весте сизге оор болгон жагы бул баягы вести физически көтөрүп жүрүш оор болдубу, же бунун психологически элдин ою, элдин басымы көбүнчө оор болдубу сиз үчүн? Мени бул вес менен салмак менен жүргөн маалда, мисалы ошо старт 251 болгон. Ошол салмак менен жүргөн маалда эмне кыйын болду десе, апамдын эзилиш кыйнады мен. Болду башка эчтеке. Меге дегенде өзүм тең курамдан калып кеткенмин. Калып кетип кандай? Олар үйлөндү, уже бала чакасы бар, бардыгын. Мен ошолорго салыштырат да апам, мен досторуңдан калып кеттиң. Анан мен апама айтам, апа, калып кетпейм, күнү келет, сразу 3-4 балалыгын алам. Ошолорго жетип алам. Коюңуз, мен кыласыз олорду, ондой өзүңүздү кыйнап деп апам ошентип настроенияларын көтөрүп, ошол жагы кыйнаган бирок. Эми олорду эм адыма бир тууган братчикам үйлөндү. Мен жолду бергенмин ого давно эле. Бир 5 жыл мурда үйлөн. Апама керек бир жардамчы. Үйлөнбөсөң болбойт. Мен күнү келет үйлөнөм. Жетип алам силерге. Силер мени ойлой эле койгула. Сизге бул вес кандайдыр бир комплекс жараттыбы? Комплекс дегенде мындай өзүңүздү тартыныш, уялыш, элдин алдына чыккандан мындай тартыныш, баягы уровень пофигизма деген бизерге келгенде келдиби, келбедиби? Мындай эл не десе дей берсин, мен өзүм билгендей жашайм дегенчи, мындай бир жерге келгенде баягы элде кемчилик болот го. Мисалы үчүн кээ бирөөнүн баягы Кудай сактасын, Кудайдын бергени озук иш болот, же көз эме болот, элдерден уялат, тартынат. Ошондой нерсе сизде болдубу, же мындай только газбы деп берет? Ким эмне десе эме дей берсин. Менде вес алып аткан маалда, насчет шаар боюнча айтсам, Кызылкая шаары. Бүткүл шаарда жакшы кабыл кылат эди, палуан деп сыйлап, бар жок жакшы эди. Мен бул вестен качан мындай действительно өзүмө айттым, болду эми токто деп. Ошол 1 жыл мурда декабрь айыбы ошондой эле, ошол маалда жыгылып дегенде кандай? Сол жак иштебей койгон. Ошондой болуп, үйдө отуруп, ошондо мен токтоттум да, өзүмдү ошондо айттым. Болду, короче. Пик шер. Мен атама айттым, уже 1,5 айбы жаттым да бир жерде, брат. 1,5 ай бир жерде жатып. Оору чыкпайт да иш жерден. Бар жогун текшертет, нормально чыгат. Бар жок текшертет, нормально чыгат. Иш жери оорубай атат. Бирок өзүм мына сол жагым иштебейт. Өзүм мына негизи путум рожак оору менен ооруган. 3 жыл суу агып жүрдү, братан. Мындай аз-маз кичине тешик бар эле. Жара. Ошол жерден 3 жыл. Мен 3 жыл той болсун, той чыкпасын, өлүм болсун, башка болсун, иш жерге барганым жок да. Даже намаздарга барбайт эдим. Жума намазыга, айыт намазыга, меги дегенде 10 мүнөттө кроссовка кийсем өлүп болуп кетет, кроссовка, шлёпка кийсем шлёпка тайып чыгып кетет. Ошондой болуп 3 жыл ошо менен кыйналдым. Ата-энеңиздин туруп мындай кейип калган учурлар болду белем? Мисалы үчүн балким сизге көрсөтпөй, балким сиз аны байкап жүргөн, мындай ушул
Шакир же мындай өзүңүз дагы сезген болсоңуз ата энеңиздин сизди ойлоп кыйналып атканын же мен мындай бул жашоого кичине буларга мен кыйынчылык жаратып атамбы деген ой болдубу балким сизде? Менде болду, ондой көп болгон. Өзү негизи мен карытканмын да аларды. Мен өзүм ошондой деп эсептейм. Олар айтат постоянно жок сен эмес, эми либо адам жашоодо карыйт, башка болот деп. Мен көп кыйнагам. Бирок ата энеңиз сизди постоянно поддержка кылып, Ошондой. мындай мотивация берип, күчтөндүрүп. Азырам мына проекттен келдим. Той болду, бир тууган братишкам үйлөндү. Шартка байланыштуу апам аз-маз ооруп, больницада да. Мен апам ойлоп, мен кетип калсам азыр өзү барышым керек проектке. Бу жерде вес кошулуп атат. Мен өзүмдү ойлосом, бу жерде апам калып кетет. Апамды ойлосом, өзүм весим кошулуп атат. Апам бирок айтат ошондой эм. Балам, сен бар, дальше жакшы веске түшүп кел. Но бирок азыр кетип калсам, о жерде дагынам кыйналам да. Ошого ой жейт да, братан. Азыр уже ой жеп атат. Жакшы, бирок алхамдулилла больница карап атат, врачтар. Аз-маз гемоглобини түшүп кетип, 39 болуп калып, азыр кан куйушуп, көтөрүлүп. Буюрса шу аз-маз операциясы бар, ошону өткөрсөк, кетем буюрса. Иншалла. Мисалы үчүн биздин ата энелер боюнча, ата энелердин оюн уга турган болсок, биз жакта көбүнчө Орто Азия дейбизби? Мындай весиң болсо, чоң болсоң, семиз болсоң, биздин ата энелердин оюда менин балам ден соолугу жакшы дейт да. А мындай аарып калсаң, башка болсоң, менин балам оорукчан деп мындай эме кылсачы, ата энелерибиз. Ошондо азыр сизге бул качан сигнал болду? Ата энеңиз качан мындай ушуга чейин вес алып атканда көзөмөл кылбадыбы? Же алар деле баягы биздин ата энелерге окшоп ден соолукта балам деп ойлоп жүрдүбү? Анан баягы эң акыркы баягы пик 1,5 жыл мурда баягы эме болду го, катуу ооруп калып, анан Өзбекстанга барып ушул учурлар болду. Ошол жерлерде мисалы үчүн сизге сигнал ошол жерде болду, вестен кайтыш керек деген, Ошол Өзбекстандагы учурларды бир айтып бербейсизби? Өзбекстанга бардыңыздар, ошол жатып калган учурларыңызды. Мен жатып калганда Өзбекстанга барбадым, братан. Жатыштан мурда бардым. Ондо вес 250 245 эди. Биз Өзбекстанга бардык. Эмнеге бардык десе, азыр көпчүлүк ашказандан, кишечныйден операция кылдырып, арыктап атат да. Ошону көрүп, мен интернетте ошо врачтар менен сүйлөшүп, чакырышты, бардым. Бардык, мени живой көрдү өзү. Кандай десем, отурабыз, 5 профессор келди. Ошол операция кыла турган ошолор бар экен. Мен атам менен барганмын. Отурабыз, короче, бир чоң залда. Кандай десем, мени болду жок эсептеп атат да, олар болду. Мен өлгөнмүн, короче, олар үчүн. Олар ушундай сүйлөшүп атат. Бирок үйдөн чыгып атып, мен атама айттым, ата дедим, кандай болсун, менде башка вариант жок деп алда. Мен билбейт эдем, ондой эмелер жок эле. Атама айтканмын, болду, неме болсом кылдырып операция. Ошол жолу менен болсом арыктайбыз деп үйдөн чыкканмын. Анан бардык. Врачтар как будто мен өлдү деп, жокту эсептеп сүйлөшүп атат да атам менен. Короче, айтты атама. Баланын салмагы өтө чоң. Буга эми өздөрү врачтардын кайтысы болот экен, ашказанды чоң кескен. Ошондойбуз жок. Бирок Туркиядан алдырабыз. Ошондой аппаратты, именно ушу балаң үчүн алдырып кылабыз. Бирок деди, мага суроо берди ошол жерде. Токтоп туруп мага суроо берди. Шу маалга чейин бирөө сени карадыбы деди. Эми кандай десе, бир жерде бир кыйын алып калсаң же жардам бердиби деди. Алхамдулилла, мен ошо ооруган маалымга чейин бирөөгө бир жардамды сезген жерим жок, муктаж болгонмун. Өзүмдү өзүм эптеп карап жүргөнмүн. Мага врачка айттым, жок дедим. Анан атам айтты, 99% деди, операциядан кийин бир жерде болуп калат деди. 1% больницадан жүрүп чыгат деди. Өзү путу менен. Баягы жерде эми атам баягы көнүп атат да, майлы деп атат да. 1% майлы деп атат ошого. Анан чыктык. Олар айтты, обедтен кийин келип ошо жатасыңар, текширишет, бар жок, 1 апта дайындайт деди операцияга. Анан операция кылабыз. Олду атам көнүп атат да баягылар сөзүнгө. Чыктык, о жерден чыгып мен атама айттым, жүрүң чайпай içelim деп барып, мен атама айттым, ата дедим, шу маалга чейин мен бирөөгө бир карамактык жерим болгон эмес да, өзүмдү өзүм карап жүргөнмүн, муктаж болгонмун. Эми ойлоң дедим, азыр
Şu operasyonu kıldırsak dedim. Если dedim. Takdırımda бар болса şu kadar dedim. Bir жерде болып қалыш. Bir жерде болып қалсам siz қиналып қаласыз dedim. O meni қарап қиналады, мысалы психология жақтан қиналады да, уже сынып кетеді да адам. Баттар болады да, дағынан эле күчтүү сынат да олар. Ошого айттым. Ошону ойлоң дедим. Вес кичине эмес дедим. Если бир жерде болуп калсам дедим, бул вес менен карашыңызам кыйын дедим. Көтөрө албайт да мисалы. Жеңил болсоң көтөрүп карайт. Сөз жок бир жерде болуп калсаң. Ошол жактарын ойлоң дедик. Кийин бардык, ошо сүйлөшүп, жок короче кылдырбай турган болдум. Кайттым. Кайтып, дагынан эле токтодум да, ошондойм. Болду, короче, врачтар уже мындай деди. Битте вариант өлүш дедим, короче. Токтобой дальше баса бердим да жолду. Кетерdim. Кайсы жолду кетип аткан болсом, ошо 286 кило болуп кетип вес. Bir жерде болуп калдым да, брат. 286 кило менен bir жерде болуп калдым. Бирок өлүм мындай келгенде адам коркот экен. Мен көп айта дедим атама, апама. Мен көп сөздөрүн аба айта дедим да үйдөгүлөрдө. Неге дегенде мен чоң эне менен чоң айгамын. Олордун сөзүн аба айта дедим да үйдөгүлөрдө. Ата энем сөзүн аяк боптур деп коюп өзүм билгеним кылып жүргөнмүн да. Ошондой болду, короче. Bir жерде болуп калдым, карап атат атам. Мен атама айттым, ата дедим, сыртта карзым жок. Бирок сизден карзым бар. Если şu карзымды бере албай кетсем, менден ыраазы болуңуздар. Уже болду, жашоого абсолютно уже менде кызыгыч вообще болбой калды. Bir айда bir 15 врач келип карайт, о карайт. Результат жок. 286 кило весимден ошентип кыйналып 1,5 ай жаттым да, братан. 1,5 айдан кийин şu атаны билбейм точно. Şu өзүбүздөн частныйдан bir врач тапып түшкөн да үйгө. Даже врачтар өзү келет эди үйгө. Мен больницага чыга албайт эдим. Анан ошентип bir врач түштү. Ondan алдын bir 10 врач карады дейли. Полный больница карады. Bir врач келди. Bu бала 15 күндө путка турат деп атат да. Мен түн уктабайм, братан. Түн уктабайм, апамды көрөм, атамды көрөм, ыйлайм, олор ыйлайт, мен ыйлайм. Мен болду дедим. Пик шу. Жетип келдим, короче. Уже апамдын туугандары эми айтты, уже үйлөрүңдү ремонт кылып бер, короче, кокус өлүп калса мындай элдин алдында үйүңдү асмасымен кыл деп, олор стройка башташып, мен өлөт депчи. Өзүм ошондой деңгээлге кеп калдым эле да. Бирок ушу бир эже келди, ошо врач. Атын точно билбейм, Алла ыраазы болсун. Келди, мага айтат да, жатам мен. 15 күндө өзү келет бу бала дейт да. 15 күндө түрүп жүрөт өзү дейт. Баягы адамдын сөзү мага сказка да. Баягыдай мен айтам, буям калган врачтарды беребиз да. Келди азыр турат дейт. 15 элестедим, братан, 1,5 ай мен жаттым bir жерде. Уже кандай десем мына кара. Жаралан. Беттерим полный жаралды да. Ошо молда 286 кило малда. Ошондой болуп, o эже турат деди мени. Андан мен айттым, азыр бизде азыр ошондой го, акчага бар жок мисалы. Азыр бул эжем бир дарылар жазат дедим, бир 5-10 миңдик. Мына ошол малда жаткан малым. Ол эжем дедим, азыр бир дарылар жазат дедим. Bu турат dedi, короче, мен болду дедим. Бул эжене мугайыл дедим. Дары жазып берди, братан, бир таблетка жазып берди. Сразу жөнөттүк. Битте таблетка жазды. Ондой, расписка жазып берген жок, битте таблетка жазды. Карындашым жөнөтсөк 50 сом турат экен, братан, баа таблетка. 50 сом турат экен. Одан алдын бар жок көрдүк да биз. Мен атам айтат, балам, табылат акча. Канча болсом сен тургун болду. Сен өлбөйсүң, сен өлбөшүң керек. Сен өлсөң бүтөт бар жок. Бизге бар жок бүтөт. Сен өлүп калсаң кокус. Бизди бүтүрөсүң. Ошого өзүңдөн желанияны жоготпо. Главный дуктан берип турду атам. Сен кыла турган иштериң бар. Турушуң керек. Анан 50 сом экен бар таблетка. Через день ичесиң деди. 10 күн ич деди, 10 күндөн кийин келем. Ошол менен болуп, со дарыны ичип, братан, Алланын калоо менен 13 күн дегенде өзүм дивандан туруп басышты баштадым да.
Ол дарыдан кийин весам түштү баштадым да секин. Ошол кыйынчылыкта мына азыр жатып калдыңыз, 1,5 ай жатып калдыңыз, ушундай кыйынчылык күндөрдө жаныңызда жакын адамдар, баягы сиз ишенген, постоянно айлана чөйрөңүздө жүргөн досторуңуз, туугандарыңыз дейбизби, ошолор поддержка кылып турду, кандай болду? Ушундай баягы үмүт үзүлүп калган маалда адам муктаж болуп калат да жанындагыларгачы. Sen ошо маал келди а досум. Эми мен любой адам менен жакшы болгом да жашоодо. Любой, о менден чоң болсун, кичине болсун, сыйлап, всегда. Улутун да мага без разница да. Чоң, кичине, улуту кандай мага без разница. Главный о адам да. Эми шундай адамдар болгондо мен айлана чөйрөмдөчү. Мен кошулуп жүргөн, бирге жүргөн, шундай досторум болгон, родной, бизде ушу подкастта кошуп кетсем кандай болот а? Бизде мындай да, мени көпчүлүк өзү кыргыз деп билет, братан. Мен өз улутум өзбек. Бирок ушу Кыргызстанда, Кызылкая шаарында төрөлгөнмүн. Мен ушундай досторум болгон. Жигер дейт да өзбектерде бар го. Жигер. Көрдүү кишилердей жигерлер өтө көп экен. Ошол маалда көп да өзү негизи. Мен жаштыктан жигер деп көп сүйлөйт да балдар. Бирок жигердин ham 2-3 түрү болот экен да. Эми олор өзүгө ошону эп көргөн болсо мен эме кылайын. Азыр эми айтышып атат да, мен сырттан угам. Шакир короче оп кетти. Onun уровени башка, уже бизге эме кылбайт, көңүл бурбайт. Биз менен ham чайханада отуруп кое бер, же башка кылып кое бер. Же андай кылып кое бер. Мен иштенге калдым бул жашоодо. Мен олор кылган ишти өздөрүгө кайра көрсөттүм. Силер ушундай кылган элеңер мына. Просто мен олор менен үзгөнүм жок, иштенген, сүйлөшөм, учурашып отурам любой жерде. Бирок мурункудай болуш кыйын экен да баары бир. Ооба, ошондой экен. Бак элгегим, адамзатта элгек болот го, мисалы любой адам сортировка кылганда элейт го. О меники бир чети жыртык экен да, мен билбей эле бул электи көтөрүп жүрө берипмин да. Ой, бакаса жыртык экен о братан. Ой, эле бояка бияка кылып болбойт экен аны, эле болбойт экен. Элгесем ошо жыртыктан түшүп кетти да, көпчүлүк түшүп кетти, өтө көпчүлүк. Ошондуктан биз өзгөрбөдүк. Аллага шүгүр, алхамдулилла. Мен эмне үчүн өзгөрбөйм? Мен бара турган жерим анык. Бул жашоодо апам көп айтат да, сен тең куруңдан калдың деп. Мен үйлөнбөгөн болсом, бала чакам болсо, тагимде машинам болсо, чөнтөгүмдө акчам болсо, мен бара турган жерим анык да. Мен ошол үчүн мен өзгөрдү дебегиле туугандар. Мен өзгөрбөйм. Иногда да карабай калышыбыз мүмкүн, жолдо көрбөй калышым мүмкүн, сигнал жасаңар же башка кылсаңар. Же телефон кылсаңар, действительно агым кебеген үчүн может албайм да телефондорунучу. Мен кылам алып. Шунча жыл жүрдүм, шунча башка мүмкүнчүлүк, кыйынчылык келгенде ушундай досторум болду. Эми бул проектим өзү жашоомду өзгөрттү. Алхамдулилла, чоң өзгөрттү. Бирок мен проектте жүрдүм, братан. 7,5 ай жүргөн болсом, 24-те 7 мана шу бала связда. Любой кандай проблема, үйүмдө проблема болуп атабы, же бир мага тиешелүү бир проблема болуп атабы, о жерде бир сом жактан керектүү жери бар, неме болсо ушуга чалам да, сразу чалам. Бул албаса дагы 2 досум бар. Сардар, Ахаджан деген. Ошолорго чалам. Мындай болду деп, чечкиле ошону. O yerде biz жумуш иштебейбиз, пул таппайбыз. O yerде бизге акча кетет, эмне үчүн акча кетет десе, проект бекер братан. Бар жогу бекер өзү негизи. O yerде биз 1 сом акча төлөбөйбүз. O yerде бизге платный жери, такси, иногда суу алып ичебиз, мындай газированный, жаллабат сыяктуу. Жа кола эмес. Жаллабат сыяктуу суу алып ичебиз, шампунь, ошондой нерселерге акча кетет. Ошолордун баарыгын кандай проблема болсо ушу балага чалам да мен биринчи. Ибрагим мындай болуп атат, чет шуну деп. Өз бир мектепте окуган эмесмин балам мен. Бир класста ham окуган эмесмин. Башка окугам. Көчөдө эле дос эдик мындай. Алланын каалоо менен ошондой болуп экен да братан. Мына азыр силер айткан нерсе бул
өзгөргөндүк эмес да. Бул баягы жашоодогу адамдардын реальный жүзүн көргөндөн кийин просто адамдар токсичный адамдар деп коет го, мында мага пайдасы тийбеген адамдарды жашоодон чыгарып коюш керек дагы, жеңилирээк басыш керек да, баягыларды жөн эле сүдүрүп жүрбөйчү. Бул кылганың ар эле. Ошол маалда кыйынчылык күндөрдө постоянно силердин жаныңарда туруп, силерди колдоп, сизге ишенип турган ким болду? Ата энеби, жакын адам, мына прям үмүтүн үзбөгөн адам. Эми ондой адам биринчи ата эне болот экен. Анан мен үй бүлөмө братан мындай айтканда 1 сом пул табып пайда берген адам эмесмин. Эми канчалаган иштер бүтүп кетти. Бар жогуну өзүм бир тууган брачкам бар. Азыркы учурда үйлөнгөн, ошо брачкам айтат эди. О мен барган маалда Россия деди да. Братан, кандай проблема болсун чечебиз. Главный сен ден соолукту чында. Главный ушу апам сен арманы да, мен апамдын арманы азыр өзүм бир тууган брачкам үйлөндү, но бирок ошондой эле апамдын мага жүрөгүдөгү арманы турат алям. Апам мага көп айтат, мага умраң керек эми. Жок, мен айтам да, мен иншалла силерди өзүм ал жака барам. Сен мага олорду керек жок, сен үйлөн. Мен бу жашоодо мен битте максатым ушул. Сен үйлөнсөң болду. Мен ошону көрөйүн, ошол нерсени көрсөм болду дейт апам. Ошондой кылып укам, бир туугандарым, Ибрагим досторум, тууган уруктар, моральный поддержка берип жүргөн. Рустам ака деген бир шаарыбызда бир ака бар. Ошол адам постоянно связьда. Ибрагимге дагы бир эки суроо бар. Ибрагим, бул жана менге чейинки эле учурда бул неме башталды да. Мисалы үчүн жанагы эски бир баягы бешикте жүз деген видео бар эле. Ол эскиде эле тартылгандагы бир жок болуп кетип, бирок кийин кайрадан жанданып баштады да. Бул баягы Самат Кыргыз менен видео тартылды. Андан кийин уже баягы тамак аштар реклама болуп ушинтип, ошондо мына азыр именно блогерство жагына кантип кетиңер, анан буну кийин кантип өздөштүрүп кеттиңер, кийин жана менге кантип байланышып калдыңар? Ушул вообще кандай болду медиага чыгыш боюнча? Медиага чыгышты башталышы кандай болду? Мен өзү Россияда жүрөм мен дагы. Кичинекей кызым бар, Кумайра. Кичине влогуну жүргүзөбүз. Ушу Москвада детский мир, Карикидс магазиндер бар. Ушуларды моделеди кызым мени. Ушуга кызыкып влог тартып жүрүп, анан ошо Москвада көрүп калдым видеосун, жүз барбы деген. Тааныбадым биринчи, Шакир деп тааныган эмесмин. Бир вообще Кызылкайдан деле деп ойлогон жок. Бир башка жерден болсо керек деп. Анан уже кийин карасам, уже Шакир комментарияда кетти ата, дедим, значит Шакир экен. Анан арадан убакыт өтүп, чөтөр жок башка ролик, бир эле ролик турат. Мен медиа жакта мен жакшы түшүнөм. Мен ичимде ойлоп атам. Меге дейт дальше продолжать этпейт экен деп ойлонуп жүрдүм, короче. Анан келдим бияка. Келип туруп, анан ушу кызым менен бир ролик тартайын деп чалдым буга. Чалып туруп, короче, биз тааныш деле эместик. Тааныш эдик, мындай сырттан эле салам алейк бар эди, болду. Дос эмес эдик. Чалсам анан короче, атам койбой атат, видеого чыкканы дейт. Дедим, кандай сен канчага чыккансың десем, 28 дейт. Мен кандай сен, мен билем да буну, бул вечный көчөдө жүргөн, короче, мушташып жүргөн, атасы энесинин сөзүн угатырган бала эмес да бул. Чөттө не то дедим, бул жакта дедим. Эми кийин, короче, болду, атаң койбой атабы десем, жок дейт. Болду дедим. Үйгө келдим атасы менен сүйлөшкөн. Анан үйгө кирдим. Короче, эми менин ниетим аке башында туурусу ушу кызым менен битте ролик кылсам болду. Эшикти ачтым, отурат сооруда. Шундай көрдүм, братан, этим быжырады да, чындап. Мындай карадым, слишком вес көбөйүп кеткен да, брат, слишком көп. Секен келдик, учураштык. Анан атасынан сурадым. Сиз койбой атат экенсиз дедим. Базы бияқта отырғандан неме толық сізге дедім. Ондан келіп келің дедім, видео қылып тұрып, кішіне ақша тапады, башқа қылады, реклама қылабыз. Десем атасы мындай қарап тұрып, мен бұға ештеңе дегенім жоқ дейді. Жаман болды сенде. Менден сұрабайды дейді. Айтам, мындай бұға қарайым. Короче, майыл әке, мындай бұға қарап тұрып, майыл әке дейді, тартыш керек пе дейді. Тартыш керек дедім. Кеттік дедім, короче, шықтық. Ошо бара турган жерибизге Султан ресторан. Ошол жерге барып роликти тарттык. Биринчи ролигибиз. Анан Нурсейит, Дан, Тима бар эди. Бар эди. Жок. Ондан кийинкиси бар эди.
Роликте сразу Нурсейит вообще молодец бала. О идея вообще күшті ондачы. Сразу көрүшүп тап идеяны ойлоду, идеяны кылдык. Роликти уже сразу ушу отурган жерибизде эле неме кылып монтаж кылып туруп, раз Инстаграмга киргиздик. Эми чай ичип отурабыз, ушундай сүйлөшүп чай ичип отурабыз. Где-то арадан 1 саат өттү. Инстаграмга кирип битте абдан этсем уже 400 000, 500 000 просмотр да. Шакирге көрсөттүм кийин. Мындай десем, буям кызыгып калды анан. Үйгө келди, үйгө дагы кайтып келдим. Келип туруп атасыга көргөздүм, ана көрүп тас дедим. Бул уже популярный, бул лицо кеткен дедим. Чыкпасак болот дедим. Десем анан бул өзү ham кызыкышты баштады. Анан бизде эң главный утугубуз, бизди командабыз жакшы. Команда зор. Бизде Шакир, мен, Сардор досум бар, анан Акажон. Эң чоң жардамды бизге өзү Сардор берген. Биз эми кандай жөнөкөй эле бала личный акчабыз жок. Личный акчабыз жок, башкабыз жок. Сардор деген досубуз бар. Бизге слишком чоң поддержка берген. Любой неме керек силерге? Телефон керекпи? Болду, телефон алабыз. Микрофон керекпи? Болду, микрофон алабыз. Медиага чыгыш боюнча любой поддержканы берген. Азырга чейин берип келет. Бүгүнкү күнгө чейин конкретно бизге поддержка берип келет. Жакшы команда болуп калганбыз. Анан ушу баштадык, видеого тартышты. Самат менен связым бар эди менен. Буякта бойлорго барып жүрөт дедим. Анан Самат кеп калды Кызылкаяга, анан чалдым. Самат дедим, Шакир деген бала бар, таанысыңбы десем, баягы жүзү барбы, Кызылкаядан болобу деди. Анан жактан болот десем, кепти ролик тартып коелу дедим. Sen mayarı kelin bratан dedi. Men de Чемпион аренада турам dedi. Keyin bardык. Барып баягы видеону тарттык, уям кетти. Ошол жакта кийин карасам, подпискасында айтым турат. Мен айттым, айтымды таанысыңбы десем, биз таанышпыз конкретно эле dedi. Кепти видео тартып неме кылып бер дедим. Айтым менен сүйлөшүп бер жөнөтөлү ушу баланы dedim. Desem болду dedi. Короче, резко сразу шакты уже тартышты баштады. Айтым уже сразу связга чыкты. Анан Самат айтты мага, короче, өзү связга чыгат экен dedi. Болду, макул dedim. Буга айтсам, что-то жок дейт. Барбайм дейт. Үйдөгүлөргө келип ушундай болуп атат десем, буга көп мындай предложение болгон дейт. Бу өзү барбайт дейт. Мына жакшы dedim. Анан уяктан ответ келди мага. Короче, dedi 31 числода аягы шакта богула dedi. Мен буга айткан жокмун. Специально айтпай айтам, чтобы баягы ойлонуп калбасын деп. 2 күн калганда айттым, досум, короче, послезавтра уезжаем, короче, dedim. Desem bu şokta bu. Kандай dedi. Şunday dedim. Boldu, ketebиз dedim. Үйдөгүлөргө айттым, сразу tap башталып кетти. Уже билет актарышты баштадык. Аэропорттарга часак буга айтат. Веси шундай адам десек, короче, болбойт дейт. Немеден дейт, бизнес класстан дейт, 2 место аласыздар дейт. Битти өзүгө. Бизнес класстан 2 место. Эми биз миллионер эмеспиз, башка эмеспиз. Блогерствону башталышы, акчам жок. Анан, короче, раз машинеге отурдук. Машинада кеттик да. 24 саат. Машинада барганда барышка максаты жок эди өзү. Олар сразу айтып калды бизге. Шундай. Короче, өзүбүз ушу тааныш акаларга связга чыктык. Чыгып туруп, олар эми чисто бизге от души жардам кылды. Казакстанга машинада бардык. Машинада кеттик. Казакстанга 1,5 суткада машинада жетип бардык братан. Абдуллах деген досубуз, Азамжан деген брадарыбыз. Азыр мынау Ибрагим, сен Шакирдин мындай Шакирди популярный кылып, ошонун аркасынан мындай хайп кылып, акча табуу максат болдубу? Биринчиси, же болбосо чисто Шакирге жардам берип, Шакирди башка бир жашоосуна алып келиш болдубу? Биринчиси аке, например, акча болсо кандай жардам берем мен буга? Чындап да мындай баягы жок, чисто мун үчүн деген лицемер болуш керек да адам. Акча буга ham керек, мага ham керек, башкасына ham керек, например. Буну да эмеси шарайаты жай миллиардер эмес, мен дагы обычно, мен просто бири-бирибизге поддержка кылып, короче, болотадан чыгыш максат. Максат ушул. Но биринчи очередь буну ден соолугу болгон биз үчүн. Ушуга карьера башталды. Биз болсом иштерди кылып таштасак болот эди эке. Биз уже миллион контракттар түзүп иштесек болот эди. Мен айттым, биринчи очередь ден соолукту турдайбыз, чөткү болосун, келесин, анан дагы иштешебиз. Анан кийин азыр ортоңордогу баягы
финансовый немелер маселелер кантип чечилип атат? Мисалы үчүн рекламадан түшкөн гонорарлар канча примерно 50-50 бөлүшөсүңөрбү? Аяктарын уже Аке бизде туурусу ондай контракт деген нерсе жок. Буга акча керек болсо досум акча керек дейт, мага керек болсо акча керек дейм. Акча биринчи күнү картасына түшөт. Анан короче мага акча керек болсо мен айтам досум короче акча керек. Или мен реклама алып калган болсом, бу Казакстанда болуп калганда мага түшөт, бу айтат досум короче срочно ушундай керек дейт. Ушу. Короче лишний расход жок. Немеге керек болсо ушуга иштелинет. Болду. Башка лишний расход жок. Бизде биримдик, бирге бири ишеничтүү деген не күчтүү да. Ошондо Шакир ака, сизге айтым качан байланышты и жана менге сиз качан бардыңыз? Ал жактагы финансовый вопростор негизи кантип чечилет экен? Жана айтып кеттиңиз бесплатно дедиңиз. Прям вообще эчтекеге расход кетирбедиңизби? Вообще эле финансовый маселелерди кантип чечтиңиздер? Эми шеф Айтым ага, ассаламу алейкум. Алла разы болсун сизден. Ал жакта Айтым ага ошол мен Instagram өзү менин аудиториям, ошо Шакир Саитбаев деген аудиториям, мына ушу бала карайт да. Мен кирбейм, чүнкү мени билет тааныгандар 8 мектеп. Мен окуган эмесмин, братан. Мен калидор меникеде да. Баардыгы сабакта жүрсө мен калидордо жүрөт эдим. Мен түшүнбөйм. Өзү негизи Instagram, башка деген нерселерди вообще түшүнбөйм. Айтым ага чакыртырды, биз жетип бардык. Эми ал жактагы расходдор боюнча ал жак бар жогу бесплатный. Бар жогу бесплатный. Лагын кандай десем, кийим, кечек, дары дармек, зал, питание бар жогу бекер да. Абсолютно. Мындан мурда 4 ай мурда келгенмин. Чоң атам өтүп калдым. Чоң атам кайыш кылып келгенмин. Ошондо даже шеф билеттериме чыгып берди. Сен коноксуң, сен биздин кошуна мемлекеттин несин деп полный бар жогун бекер да. О жерде кандай десем, бизге бир Алла жактан берилген мүмкүнчүлүк да. Бирок азыр көпчүлүк айтат да, сен вес кошуп алдың мына жерге келип деп. Туура вес коштум мен өзү негизи. Бирок бу жерде кыйын болуп атат, уйку жактан кыйын болуп атат. Анан азыр мына апам ушу больницага түшүп калганы мен кыйналдым да, слишком кыйналып калдым. Бул келгеним өзү, келишим өзү бала болду бу жерге. Эмнеге ондой болду десе, Бишкекте келип атып аэропортто путум чыгып калды. Анан пут чыгып калды, ошол жерде пут уже ишти баштады. Анан Ибрагим чалат да досум. Досум, короче, ошко учуп турган самолетуң атмен болду. Эртеңги калдырды, 1 сутка калдырып келди. Атмен эмес, неме болду? Ожидание. Ошондой болуп кетти. Билет сатылбай калганбы, бирдеңке болуп калдырылды да самолет эртеси. 1 сутка задержка. 1 сутка задержка болуп атат досум дейт. Баягы жерде двойной настроение болду. Мен өзү кадыр түнүгө келейин дегендим ошондо. Пут чыгып турат. Мен буга айттым, "Эй, короче, мен кетейин." Бол дедим. Кетсем бол дедим. Чалдык, ал жака чалдык, бул жака полный чалдык. Бир билет табылып калды. Бирок оям эле посадкасын менен экен. Биринчи Түркияга барып, Түркиядан кийин учасың дейт. Акелерге чалдым да, ушундай билет караштырып бергиле. Подряд жок да билет. Билет таппай койдум да. Анан через Москвага учуп туруп, Москвадан Ошко келет экен. Бишкекте болсом, Бишкекте Москва Ош болот экен. Анан Ибрагим досум айтат, "Мен барайынбы" дейт. Ой, мен өзүм кетелеп атам Бишкектен. Сен эмне кыласың бер келип? Койчу. Мен өзүм барам, короче. О болду. Бишкекте калгын деди, балдар конок болуп кала эртең кете бересиң, короче, өзү салып беребиз деди. Жок деди, мен бүгүн кетишим керек, короче. Кандай тартып кетейин деген ой чыкпай койду да миңеден. Анан буга чалдым, короче, Ибрагим машинада кетем мен деди. Мен сиз жинисизби, кандай машинада келесиң? Путуңуз чыгып турса, азыр кандай болот машина деди. Эй, короче деди. Бүтүр дедим шуну. Же машинада кетем дедим, же азыр пешком кетем өзүмдөн. Мен кетишим керек, короче, калбайм Бишкекте дедим. Анан жок, жакшы, машина табылды сразу. Алла разы болсун, бир аксакал киши. Бардым, эл барды таанып, таксиде отургандарым таанып. Алды орунду бошотуп беришти. Ошентип келдим, бирок азырга чейин кыйнап атат да путумчу. Салдырдым, өзгө келди, басып атам го. Залга чыгып, нагрузка берген малда кыйнап коюп атат. Түнү уктап атам. Ооруп калып кече бир байнага барсак жакшы болобу десем, байнага барсам, наоборот эле. Дагына эле пут баягы расслаб окуша берди, билбейм. Дагына эле ооруп калып, билбейм. Түнү 2:30, 3:00 уктадым.
Uyku kıyın болот bu yerде. Biz уктабасак, режимди соблюдать этпесек өтө кыйын. Азыр бияктан келгендеги весиңиз канча эле, азыр канча болду? Канча кошуп калдыңыз? Буяктан келген весим 150 edi. 150 эң акыркы взвешенияда вес тапшырганмын. Ошондо 101 кило минус болуп вес тапшырганмын. Азыркы учурда 170 өтүп кетти өзү. Негизи вес. Одан ашык коштум, бирок азыр тыйылып, тагын уйкуларды азмаз туурулап болсо башка кылып 165 азыр. Айтым агайда жүргөндө весогонка кандай болот деп силерге химия же баягындай бир нерселерди берип мындай эмне кылабы? Чисто натуральный. Жок. Эми ошол көпчүлүк суроо берет да, дары ичесиңер берди. Бизге витамин берет да, жанамен деген витаминчи. Ошону көпчүлүк мына эл onu дары деп билет экен да. Дары берип арыктатат короче. Жок, о жерде, братан, о жерде режим армияда о жер, короче. Армия саат 10-да уктайбыз. Саат 6-да турабыз, 7-де завтрак. Саарлап өзү бир күндө 2 мал тренировка. Саар кеч. Саар 2 саат, кеч 2 саат. Саарлап 7-де завтрак жеп, 9-да залда болушубуз керек. 9-дан 11-ге чейин залда болобуз. Анан чыгып келип үйдө восстановление. Ошо тренировка кылып чарчайсың, башка болосуң. Восстановление болуп, саат 6-да кайра кечке. 6-да дагы залда болушубуз керек. 6-дан 8-ге чейин дагы тренировка. Анан о витаминге келсек, ошо дарыга келсек, көпчүлүк айтат да, о арыктата турган таблетка эмес тугандар. Мен реклама кылып өткөндө видеосун салганыбызда арыктат салайлы деп чалышты да көпчүлүк. О арыктатпайт, о витамин. О витамин, биз чарчайбыз, о восстановление берет, эркекти кубатташырат, энергия берет. Ошол жактан onu darını içkenden keyin dağın bitte güйлөнүш керек да. Ушуга жаман экен да. Өзү витаминде негизи любой адам ичиш керек экен. Здоровый ичип жүрүш керек да өзү. Бизге эми өзү иногда берип турат ош таблеткадан. Эки айда бир, эми арай берсе о кыйын экен о жерде. Семьяң жок, тем более. Жакшы витамин. Бу жерде мисалы үчүн Айтым агай бир себепчи да. Ушундай нерсе болушугачы. Айтым агай бир себепчи болот. Анан бирок негизги желание мисалы үчүн сиздин өзүңүздө болбосо Айтым агай деле жардам бере албай беле деп ойлойм да. Ошол жерде любой барган адамдын ичинде биринчи очередде өзү да болуш керекпи. Анан бу жерде азыр сиздин Айтым агай себепчи болуп ушундай жакшы бир результаттарды көрсөтүп атасыз. Айтым агайга ичиңизде калган бир ыраазычылык болсо ошол жерден неме кылсаңыз болот. Айтым агага эмне десем экен да, братан. Азыркы учурда кандай сөз айтсам о кишиге туура келет да. Ол киши кандай десем, көпчүлүк айтат да, о камерада ушундай силерге жакшы сүйлөп коюп, анан камера өчкөндөн кийин башкача сүйлөй. Ооба, ошондой кылат, башкача сүйлөйт. Кандай сүйлөйт десе, камерада эң жесткиси ошо. Ошо элге алып чыгып аткан жери эң жестки жери. Ата камераны өчүргөндөн кийин мындай агайындей болуп, жакшы сүйлөп, мага пример аганы көп иштери бар да, о кишиничи, мындай өзү любой жактан бир şu келип атканымда бир кандайдыр майрам болду. Ошого барып келип атсак, Ак жол деген досум бар, ошо проектте. Алматинский Ак жол. Ошол Айтым ага менен биз бир машинада келдик. 4 киши ошондой. Айтым ага суроо берди. Ак жол досум. Оян бойдук да. Айтым ага деди. Сиз мени көптү көргөнсүз, мындай кылгансыз, эми маслихат алайын деп. Жашоодо кандай кыстандаш керек деди. Айтым аганын сөзү ошондой болду. Сени сүйсүн болду деди. Сени сүйсө деди. Любой нерсеңе көнөт деди. Жок болсо ham көнөт деди, бар болсо ham көнөт деди. Сени сүйсө атаң менен апаңды сыйлайт деди. Эң главный ошо деди да. Мисалы, ошол жактардан ham зор да, мисалы бизге өрнөк боло турган көп жерлер бар. Анан камераны өчүргөндөн кийин көпчүлүк айтат да, камераны өчүрүп силерди башка кылат, окулат. Жок, ондой эмес тугандар. Наоборот, камераны өчүргөндөн кийин жакшы сүйлөп, сенин колуңдан келет. Мисалы мен кола менен ушу алып калдык. Кандай болду десе, орозомо алады. Орозонун 3-күнү эди. Мен комнатада жаткан болгонмун. Акелер ошо келип, суучуна алып келдик, суу ичесиңер деп. Эми биз Сарыгач деген суу бар, сону алып ичебиз өзү негизи. Олар кола чыгарды. Нафс да, любой адам нафс. Тем более орозонун 3-күнү эди.
Анан куюп иштик. Ошол жерде спалил болуп, короче, ошол видео тарап, айтмага бизди 10 күнгө залдан кууп берди. Питанияны берем деди, жатагыңды берем деди. Бирок залга келбей, короче, көзүмө көрүнбө деди. Бир 10 күн көрүнбөй, весиңерди тапшыргыла, короче, деди. Весиңер тапшырбасаңар давай бошотулар местаны деди. Баягы жерде дуктан действительно сынып калдык. Бешөөбүз тең. Мен лично өзүм яман сынып калдым. Аз вести кылсам айда берсе ушундай позор да бул элдин алдында. Меге именно ошо Орозо айда ошондой болду деп мен кыйналдым, действительно кыйналдым ошол маалда. Анан түнү келди. Ошо видеолор бар, меге уктай атасың деди. Мага эми эле позор да, силер ушундай кылып турсаңар, мен силер деп жан берип күйүп атсам, силер мындай кылсаңар, мага эми эле позор деп. Анан камераны өчүргөндөн кийин ошол жерде ошол видеодогу сөздү айттым туугандар. Камера өчкөндөн кийин дукту беришти баштады. Короче деди, мен силерди бекерге ондай кылдым. Давай. Сыйлап ойлоң, текшир, дукту түшүрбө, бас Шакир деп. Короче, шеф мен учуратпадым ондай адам. Азыр кайра мурдагы веске, мурдагы абалга кайтып калсаң коркосузбу? Алла сактасын братан. Алла сактасын. О маалдагы вестеги кыйынчылык, о маалдагы психология кыйын. Жашооңуздагы эң чоң кыялдардын бири дейбизби же эң чоңу кайсы? Эң чоңу ошол меники өзгөрбөйт. Ата-энем менен жок дегенде умрага барсам болду. Мени ham өзү жашоомдо апамды мисал ой максаты мен үйлөнбөсө, менин максатым ошол. Иншалла ошолор менен чогуу ажылыкка барып келсем болду. Үйлөнбөй ham өтүп кетсем боло берет. Мен ошо арманымды аткарсам иншалла. Кээде интернеттен башка жактардан жакында үйлөнөм дегендерди угуп калабыз да, баягы үкем үйлөндү дагы башка болду. Негизи жашооңузда бир мындай ашык болду беле, мындай бир сүйүү же бир мындай Жашоодо эми болгон ооба. Жаштыкта болгон. Кандай болгон? Ушундай болгон да досум. Сен да болгон эмеспи? Же болгон эми братан, кандай десем. Мени семиришиме эми мисал ошолор аз-маз поддержка бергенде. Сынып калат экенсиң эми сүйүү деген нерсе ошондой. Мен эми сүйгөнмүн, жакшы эле 5 жыл 6 жыл сүйүп. Азырчы. Бевафа тийип кетти десең, а? Тийип кеткен. Бала чакасы бар. Бирок ол сизге неме болуп калганын себеби неме менен тиешеси барбы? Веске тиешеси барбы жокпу? жок, веске тиешеси мен жок деп ойлойм. Эмнеге дегенде ыйлап көп чалат эди да. Сен жөнөтпөйсүңбү үйүндөн келерди? Жөнөт. Мага кызыгы жок, сен семизсиңби же весиң чоңбу, сен пулуң барбы жоксуңбу? Шартка байланыштуу бизде ата-энелерибиз Россияда болгон. Айтым агай айткан кыз экен да? Ошондой эле. Бирок тийип кеткенден кийин үй бүлөмөн билет эди, өзү баардыгы билет эди. Жаштыктан мен сага ушуну алып берем деп жүрөт эди апам. Бирок шартка байланыштуу ушул жөнөт деген жөнөтпөгөнбүз. Ошо маалда арадан бир тиштер өтүп тийип кетти. Жалпы кыргыз эли мына азыр биякта эмеден көрүп атабыз сизди феномен деп, анан поддержкаларды көрөбүз, башкаларды көрөбүз. Өтө жакшы да. Сизди колдошуп атат, баардыгы өтө сонун эме болуп атат. Жалпы эле элге, жакындарга, сизге ишенгендерге, сизди колдоп жүргөндөргө вообще бир калдуу тилегиңиз болсо айтсаңыз. Ооба братан, мен кандай десем, хейтер боюнча айтыңыз го, ошо боюнча. Мен TikTok'ка бир видео салдым эле. Кандайдыр бир тойда бийлегенмин да, короче, жаштык маалда. Ошол видеону салганда мен эми болот да, улуттун жаманы болбойт дегендей, бир устаздын сөзү бар эми. Жазышты эми көпчүлүк, бул сарт экен го бул. Силер ким поддержка кылып жүрөсүңөр деп. Олорго мен көңүл бурубадым. Ошондой эми эле токтобойбуз, газ басабыз. Бирок поддержкадагылар, брат, действительно мен көрдүм поддержканы. Алла разы болсун. Бардыгыдан иншалла биз иногда жооп бере албай калабыз. Инстаграмдан болсун же башкадан болсун. Номерим көпчүлүк сурайт өзү негизи.
мен иштетип аткандан бери. Эми берсе болот, братан. Эми олар кандай десем, мындай азыркы тилде айтканда бизди фанатыбыз да. Бизди колдоп, дуа кылып, үйдө болсо, мисалы, жаш чоң болсо дуа кылып, жардам бере алла деп шуга. Бирок бардык адамга номерди берсек, бирөө мындай чалды бир күн Астанада залдамын, тренировка кызып аткан мал. Чалат, аласың да. Телефонду көтөрсөм, мен бир тууганымдын туулган күнү ошого бир видео кылып беребезби дейт да. Мен залда тренировка кетип атат. Ошондон кийин айттым да досума, досум номерим короче аш таркатып алган. Берип эле койгула дедим. А то ошондой вызовдор көп экен. Мен режим о жерде брат, 10-да уктайм. Ошондон кийин 11-де чалабы. Көп да мондойлор. Ошого бирок мен өзүм ойлобогонмун да. Эки дегенде бизде бар дейм ошондой адамдар, нацист адамдар бар да. Мисалы өзбектер деген бар, кыргыздар деген, любой милдетте бар да, орустар эле ошондойго. Бирок мени бундай кабыл алат деп мен ойлогон эмесмин. Алхамдулилла, Аллага шүгүр. Алла бардыгынан разы болсун. Бизди алдыбызда жүргөн туугандардан, аудиторияда болсун, поддержка берип аткан, любой жактан поддержка бергендерден Алла разы болсун. Мен иншалла туугандар келдим. Вес кошуп алдым, бирок иншалла биягы эми айтамага азыр барсак кандай решение кылат, эмне кылат. Бирок токтобойм. Иншалла ошо максат 100. Анан шу калган иштерди кийин кылабыз. Берге келдим. Мен бу жашоодо эң жаманым, братан, азыр баям айтайм сизге. Мен жок дей албайм да. Бирөө мындай видео тартайлык десем, болду деп тартып кетерит экенмин. Кече ошо багы бир видео тартылды. О, мына Шакир ага бир деттерди жеп атат деген видео чыгып калды деди. Ошонун комментариясында окуп калдым. Булар досторуң эмес, сен эмне кыласың булар менен жүрүп деди да, баягы жерине. Өзү иногда караш керек экен. Мен жок дей албайм да. Өзү негизи шумалга чейин тааныгандар билет, жок деген эмесмин. Любой кипич. Жакшы кипич болсун, жаман кипич болсун, давай деп кете бергенмин. Ошого мен о балдарды күнөөкөр дебейм. Ол жерде просто мен ошо эт турат, эттен алып жеп койгон жерим бар да, мен өзүмдүн нафсым. Ошо эми контентке керек деди да, ошо видеону кылай деди. Алып жеп койдум. бир кусок өзү мен о жерде тамак жеп вес кошкон эмес. Просто узатты, колуну кайтарбайын деп алып шу бир кусок жеп койдум. Ошол видео азыр мындай айтканда туугандар 50 болуп турат да, азыр проектчи. Эми о жерге барсам кандай болот, эмне болот, эми пешенем. Бирок мен максатым токтогон жок, максат өчкөн жок. Ниет, максат ошол. Иншалла. Айтым ага, сизден кечирим сурайм мен. О жерде эмоция эмес, башка эмес, вес коштум, базар жок, вес коштум. Кыйналып атам, чөтө бекер эле кеппин өзү, айтым ага. Болбойт экен өзү, бир айга келип. Айтты өзү шеф, 15 күн жетет деди. Мен эми үй бүлөмө азмаз жардамым тийсин дедим да, үкөмө. Өзү жалгыз, бирачкем айтты, акчалай жактан кереги жок, өзүң тур бергениң өзү аркасында бирачке мен бармын бас дегенем өзү. Бар өзүм битталык кылып атам, ошо эртарак ке деген үчүн келдим эде. Бирок жаман эмес, алхамдулилла. Эми пешене бияга барабыз, айтым ага кандай решение кылат, неме дейт. Айтым агайдагы түшүнөт деп ишенебиз. Биз азыр бүт Кыргызстан колдоп чоң результат күтүп атабыз да. Өзү максатым ушул 100ге жетиш керек. Ошол кетип атканымда 2 айда качып келет, же болсо бу эп делбайт, ого эмес деп мүшөк дегендер. Силер мүшөксүңөр, отурасыңар алыям камеранын артында. Хейт жазып. Басыш керек тууганда. Бир күн келип, биз бул суроону өзү бардык биздин катышуучуларга беребиз. Бир күн келип Кыргызстандын президенти болуп калсаңыз, же Кыргызстанда чечүүчү бир ролду, сиздин бир сөзүңүз менен бир проблема чечиле турган болсо, кайсы проблеманы оңдойт элеңиз, кайсы проблеманы чечет элеңиз Кыргызстанда? Ондой немени мага берип эле койсун дейм. Сразу айтат эдем. Меге дегенден братан, мен жок дейишти билбейм да. Ошол жакта ондой чоңураак иштер. Кыргызстанда сиздин оюңузча азыр эң проблемный болуп турган сфера кайсы? Кайсыл сфераны Кыргызстанда оңдолуш керек азыр, жакшыртыш керек? Образование болобу, медицина болобу, мисалы үчүн медицина действительно кээде слабый болушу мүмкүн. Медицина башка. Же элдин арасында бир оңдой турган жер барбы? Сиздин оюңузда Кыргызстандагы азыркы учурдагы эң мындай проблемный көйгөй болуп турган проблема кайсы?
азыр бар жогу оңдолуп атат, секин өнүгүп атабыз го. Иншалла. Анан могул нерсени сурайын дедим эле. Мисалы үчүн Айтмагайдын азыр проекти жок, ошондой режимде ушул жактан кылып кетсе болобу? Жок, болбойт. Болот. Кандай болот десе, бу жерде мен азыркы учурда сен сыртка чыксаң бу жерде бар жок бардак го, братан. Нафс. Бу жерде дагынам эле күчтүү болуш керек экен да, мындай дагынам эле дисциплинаны кармап. Кыйын экен бу жерде, мен кыйын экен деп эртең келем да по-любому по жизни айтмаганда алда жүрөм. Аракет кылып. Бирок болот экен, мен сразу майырда азыр ошол проектте Шухрат Бакиев деген агабыз бар. Өзү милдети уйгур, көпчүлүгү аны өзбек деп билет экен. Өзбекстандык эмес, Казакстандан уйгур. Ошо менен связьдамын күндө. Азыр айтып турат кандай кылыш керек. Эми олор 180 кило вес таштап койгон да, братан. 296 кило стартовый вес менен барган. Ол рекордта. Мен да эле ошо проектте Шуха братанды көрөт эдим да. Мага Шухрат экени көп таштайт эди адамдар. Мага карасаң арыктап атат, результат кылтат. Барсаң шу жерге деп. Даже үйгө келген адамдар, акелер. Отур машинага жүрүп барабыз деп. Унаган эмес эдим. Бирок ошол аке менен связьдамын. Ошо азмаз тамакты тийип, режимди кармап, азмаз вес түшүрүпкө. О жерде эми азыр участник көп, братан. Кыйналган, дүйнөдө өзү кыйналган көп. Бул проект өзү дүйнөнүн проекти, братан. Любой жерден бар. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Европадан бар адамдар. Болсо Европа кандай өнүккөн мамлекет да. Бизден о Казакстандан, бизден өтө алыста да олар эми сен. Көп техника жактан болсун, же медицина болсун. Бирок ошол жерден келип Казакстанда арыктап атат да. Алла ушундай бир деңгээлди берип койгондой айтмага. О жерде эң жакшысы ушу без операция. Операция кылат баш акырында. Онда кожаны алат да. Уже ашказан тийбейт же башка тийбейт. Кожаны алат да өзү бүтүп кетет. Кээде эң чоң жеңиш бул башкаларды жеңиш эмес, бул өзүңдү жеңиш дейт да. Ошого адам качан гана өзүн өзү ичиндеги нафсты, өзүнүн күрөшү менен жеңгенде ошол чоң ийгиликке жетет. Азыркы учурда деле көптөгөн ден соолугунан кыйналып аткан же өзү менен күрөшүп аткан адамдар болушу мүмкүн. Силерге дагы айтып кетебиз, өзүңөр менен болгон күрөштү эч качан токтотпогула. Мына яркий пример биздин Шакир агайыбыз ичиндеги баягы айтабыз го, дисциплинасы менен анан сила волини аябай күчтүү кармап туруп, сабыр кылып ушинтип азыр жакшы жетишкендиктерге жетип атат. Биз мындан дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер дагы эч качан мындан тайбаңыздар. Өзүңүздөр менен өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги өзүңүздөрдү жеңгенге аракет кылыңыздар. Ошондо буюрса бардыгыбыз жакшы өзүбүз каалаган максаттарга, ийгиликтерге жетебиз деген чоң ишеничтебиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ийгилик болсун. Жашооңуздарда дайым береке болсун. Проекттин дальше нажагында ийгилик, сизди Кудай кааласа 100 менен кайта күтөбүз. Бешиктегидей. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат, брат, Алла разы болсун.